Мээрим Жуманалиева 5 баланын энеси. Бир нече жылдан бери мамлекеттен жөлөк пул алып келген. Ал өпчап турмуштан улам айылга балдарын таштап, Бишкектеги тегүүт секторго иштеп келүүгө мажбур болчу. Эч нерсеге, кийимине, овкат ашка эч нерсеге жетчү эмес. Өзүм мурун башынан эле чыгым бар болчу. Бишкекте иштеп жүрчүм. Балдарды каникул убагында бияка таштап, анан өзүм шаарга барып иштеп жүрчүм. Анан кийин иштеп машинка, үйгө бир машинка алгам. Машинка алып үйдөн тияктан курай алып иштеп жүрдүм. Эми ал жөлөк пулдан баш тартып социалдык келишим долбоорунун алкагында тигүү цехин айылында ачты. Ал эле эмес 7 иш ордун түздү. 100 000 сомго 3 машинка авиалог менен алып келдик. Анан дагы адан тышкары дагы кредит алып, дагы 3 машинка алып келгенбиз. Сезон убагында 20-25 чейин сезон убагында ушундай болот. Аделя Нуралиева дагы мурда Бишкекте тигүүчү болуп иштеген. Кыялдындагы ишкерликти ишке ашырууга жөлөк пул себепчи болду. Учурда 3 иш ордун түзгөн. Анда деген 2400 күтүп отурчук бир айда. Азыр Кудайга шүгүр жакшы. Бир айда 15-20 миң сом акча чыгып калат. Азыр мен ушинтип жөлөк пулдан отказ кылып, ушинтип 100 000 өлчөмүндө акчаны алып ушинтип иштеп атканыма тааныштарым, курбуларым алар деле жакшы, бул жакшы идея экен, жакшы нерсе экен деп алар да кызыккандар бар. Талас району жана шаар ичинде социалдык келишим долбоору аркылуу тигүү цех ачкандар арбын. Үй бүлөгө көмөк алып, жардам сураган биздин үй бүлө жарандарыбыз азыркы учурда жумуш ордун ачып, андан сырткары үй бүлөлүк кирешесин өзүнүн алып жүргөн суммасынан, мисалы 3 баласы болсо 3600 сом алып жүрсө 30 000ден ашык 50 000ге чейин үй бүлөлүк кирешелүү болушуп, андан сырткары жумуш менен камсыз кылып, ар бир үй бүлөнүн дагы кирешесине өздөрүнүн салым кошуп жатышат. Социалдык келишим түзгөндөргө дайым мониторинг жүрүп турат. Каалоочулар болсо долбоорун өнүктүрүү үчүн Талас райондук акимчиликтен пайдалуу сунуштар бар. Бизде райондук өнүктүрүү фонду бар. Ошол райондук өнүктүрүү фондунун жоосу иштелип чыкты жакында. Ал жоодо дагы ошол жеке экономикалык негиздеги долбоорлорго каражаттар бөлүнгөн. Аз пайыздагы, мисалы 6% менен ошол банк аркылуу ошол экономикалык негизде иш жүргүзөм деген ишкерлерге биз 6%дан бере баштайбыз буйруса. Ошол 6%дан биз биринчи кезекте ошол баягы 100 000 сом акча каражаттарын алып иштетип аткан ишкерлерге биз ошол каражаттан сөзсүз түрдө жардам беришибиз керек да. Белгилей кетсек, Талас району жана шаары боюнча 250дөй социалдык долбоор иштеп жатат. Мониторингдин жыйынтыгы көрсөткөндө бардык долбоор ийгиликтүү жүргүзүлүүдө. Талас шаары жана району боюнча мамлекеттик жөлөк пул алгандардын саны 1169 адамга кыскарды. Салиха Садиева, Илхан Арстанбеков, Алатуу 24, Талас облусу.